Nahmadullaha al-aliyyal azim ve nusalli ve nusallimu alal meb'uthi rahmeten lil alamin amma ba'd. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytadi: "Evvelu ma yuhasabu bihi'l abdu yevmel kıyameh as-salah. Fe in saluhat saluha sairu amelihi ve in fesedet fesede sairu amelihi." Ravahu Tabarani. Kıyamet günü pendeyin algaç namazdan suralat. Eğer namazı жақсы çıksa, anda kalgan amallardagı жақсы bolat. Eğer namazı naçar çıksa, anda kalgan amallardagı naçar bolat. Andықтан ар bir musulman namazının dengелин жогорулатууга аракет кылуусу зарыл. Ulamалар namaz окуучулардын 5 түрүн баяндашкан. Биринчиси жазага тартылуучу, муакабун. Намазы жеңилсиретип, ага кайдыгер мамиле кылган. Кээде 5 маал, кээде 3 маал, кээде окуп, кээде окубаган адам. Аллахтын өкүмүнө кайдыгер мамиле жасагандыгы үчүн бул адам Аллахтын азабына душар болот. Ал эми экинчи түрдөгү намаз окуучулар суракка алынуучу мухасабун. Namazı takay öz ubagында окуган киши. Намаз окуп, намаздын руханиятына, жандуулугуна, хушу жана худуусуна көңүл бурбагандыгы үчүн намазы тууралуу катуу суракка алынат. Бул адам намаз окуп фарздарды аткарганы менен намаздын деңгээлин жогорулатууну ойлоп дагы койгон эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир узун хадисте мындай деп айтат: "Ваман салла салата ли гайри вактиха фалам юсбиг лаха вуду'аха ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه." رواه الطبراني. Kimde kim namazların ubaqtısını ötkörüp, daratı da жақшылап албастан, rükû сажданы толук аткарбастан намаз окуса, анын намазы кара түстө болуп көтөрүлүп, ал адамга "Sen meni kordogondoy, Allah seni korkulsun" деп каргыш айтып дуа кылат. Андан кийин анын окуган намазы кир чүпрөк сыяктуу болуп оролуп, анын жүзүнө урулат. Аллах Таала мындай намаздан биздин баарыбызды сактаган болсун. Намаздын руханияты, жандуулугу Аллахты зикир кылууда. Ал эми намаз өз ичине 3 түрдүү зикирди камтып алган. Биринчиси тил менен болгон зикир. Намаздагы такбир тахримадан баштап салам бергенге чейинки окулган сөздөрдүн бардыгы тил менен болгон зикир. Ал эми экинчиси дене менен болгон зикир. Намаздагы кыям, рүкү, сажда булардын бардыгы дене менен болгон зикир. Үчүнчүсү жүрөк менен болгон зикир. Намазда хушу менен жана ихсан, Аллах Таала мени көрүп турат деген сезим менен намаз окуу жүрөктүн зикири. Muhasab адамдын, тагыраак айтканда, намазы тууралуу суракка алынуучу адамдын намазында биринчи жана экинчи түрдөгү зикир табылып, бирок үчүнчү түрдөгү зикир табылбагандыгы үчүн бул адамдын намазы тууралуу катуу сурак алынат. Себеби ал такбир тахрима айткандан баштап салам бергенге чейин бир дагы жолу Аллахты эстеп койгон эмес. Намаз окуучулардын үчүнчү түрү кечирилүүчү, мафуун анху, намазын жакшыртууга аракет кылган адам. Бул адам намазын зарылдыгын, фазилеттерин уккан сайын намазынын деңгээлин жогорулатып, тил менен дагы, дил менен дагы зикир кылып намаз окууга аракет кылган адам. Бул адамдын аракетинин себебинен Аллах Таала аны кечирип, намазы тууралуу сурак албайт. Төртүнчүсү сыйлыкка татыктуу, мусабун. Намаздын деңгээлин жогорулатууга абдан көп аракет жана менет кылган адам. Ал адам такбир айткандан баштап салам бергенге чейин дүйнө жана андан башка нерселерди ойлоп да койбостон Аллах менен байланыш түзгөн адам. Мындай намаз окуу менен бардык кыйынчылык көйгөйлөр чечилип, Аллах Таала намазга берген убадалардын бардыгына жетүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бешинчи түрдөгү адамдар Аллахка өзгөчө жакын, мукаррабун мин раббихи, талаптагыдай эң жогорку деңгээлде окулган намаз. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын улуу намазы. Анас радияллаху анху риваят кылат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Көзүмдүн тынчтыгы намазда." Пайгамбарыбыз намаз аркылуу рахат алат эле. Аллах Таала бизден мына ушундай жогорку деңгээлдеги намазды талап кылат. Ошондуктан мавжуттан матлубка, тагыраак айтканда өзүбүздүн намазыбызга канаат кылып калбастан, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жана сахаба радияллаху анхумдардын жогорку деңгээлдеги намазына жетүүгө аракет кылуубуз зарыл. Аллах Таала бардыгыбызга эң жогорку деңгээлде намаз окууну насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.